أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamu alaikum hurmatlı cemaat, hurmatlı aksakallar, hurmatlı momin musulmanlar, Allah tabarak ve taala bardığımızdan tilegen tilek, maksatlarımızды Kudayım kabul kılsın. Bizden Баткен облысынан ажыға жөнөген ажыларыбыз Кудайым буйрса быйылкы жылы 20 майдан баштап сапарга аттанышат. Кудай кааласа ошол 20 майдан баштап биздин ажыларыбыз ажылык ыйык болгон сапарга аттанып жолго чыга башташат. Азыр быйылкы 25-жылга ажыга барам деп катталып Баткен район шаардан ажыга барам дегендер келдиңиздер, а? Баткен облусунан ажыга жөнөп аткан адамдар, урматтуу туугандар. Быйылкы жылдын 2025-жылдагы ажыга баруучу Кыргызстан боюнча ажыга баруучу адамдардын эң биринчилерден болуп ушул ажылар жөнөйт. Биздин облустун ажылары бүгүн быйылкы жылы сапарга аттанып атат. Албетте, бул нерсе Кыргызстан Баткенден башталат деген сөздөр негизи. Ошондой эле Азиретти муфтинин дагы өзгөчө Баткенге көңүл буруп аткандыгынын белгиси катары быйыл биздин Баткен облусунан 576 ажы, 14 ажы башчы, 590 адам биринчилерден болуп сапарга аттанып атат, иншалла. Кудайым буйрса, мына ажекелер азыр мен муфти менен да сүйлөштүм. Сиздерди узатканы биздин Кыргызстан мусулмандарынын Азиретти муфтии дагы ошол Ош шаарына келип, ошол жерден тосуп алып, сиздерди узата турган болду. Бул да болсо, иншалла, быйылкы ажыга барам деген ажылардын бир артыкчылыгы, өзгөчөлүгү. Иншалла, урматтуу туугандар, урматтуу жамаат, сиздерден эми биз эмне үчүн бул жерге чакырып атабыз сиздерди, урматтуу ажылар, бүгүн ушул ажыга жөнөп аткан ажыларыбызга ушу жамаат бардыгыбыз бир дуа беребиз. Бул ажыга жөнөп аткан ажыларыбыздын бир өзгөчөлүгү айттым, биринчилерден болуп жөнөп, ажыдан кайтканда дагы биринчилерден болуп биздикилер кайтып келет. Анан башка облустар, анан башка жактар. Ошого иншалла мен ушул дуа кылаардан алдын, ажыларыбызга дуа кылаардан алдын ушул пайгамбарыбыздын бир-эки осуятын айтып кетким келет. Урматтуу ажылар, Кудай кааласа, пайгамбарыбыздын бир куттуу хадисинде мындай дейт: "Ман хаджа хазал байта ва фалам ярфуз ва лам яфсук раджа'a ка явман валадату уммуху." Урматтуу ажылар, бул ажылыкка баруу насиби буйругу быйыл сиздерге насип болуп турду. Бир канча миңдеген адамдар насип болбоду, калып кетти. Алар эми кийинки жылга аракет кылышат. Кийинки жылга. Бирок ошолордун арасынан сиздерге насип болуп туруп быйыл сапарга аттанып турасыздар. Мен айтайын дегеним, пайгамбарыбыздын бул хадисин айткым келет. Ким Байтуллага, хажга ниет кылып жөнөгөн болсо, фалам ярфуз, ал жерге барганда катага жол бербесе, күнөө иштерди кылбаса, ажыга барганда, жаман иштерди кылбаса, шериктер менен урушуп талашпаса, гыйбат, ушак сөз, ошо жаман нерселерди кылбаса, ажылыктын фарз, важип, сүннөт, мустагам, мубах деген амалдар бар. Ошол амалдардын баардыгын толук так кылып, жакшы кылып аткарып туруп кайтса дейт. Раджа'a ка явман валадату уммуху, энеден төрөлгөндөй бегүнө таптаза болуп кайтып келет дейт. Буга чейин ажыга бардык, ажыга баргандарыбыз бар. Биздики кандай болду? Мурда баргандар. Билбейбиз. Бир Кудай билет. Бүгүнкү күндө ажыга кетип аткандар, эртең келсе кандай болот? Эч ким билбейт, Кудай билет. Бирок ошол күнөөдөн таза болуп келиш үчүн бир шарты бар экен, туугандар. Урушпай, талашпай, жаңжалдашпай, ажылыктын кылсаң болбойт деген каталарыны кылып койбой, фарз, важип, сүннөт деген амалдар бар, ошолорду так убагында бардыгын жакшы кылып,
Zikir menen, taat menen, kolga tasbih menen, taң atsa kech kirсе, namaz, kıraat Kur'an okup, tasbih tahlillerdi aytıp, zikir kılıp kese, mına ошондогу ажылык, ошондой кылып ажылыкта малды аткарып туруп, кайтса, ражаа кыямин болот. Энеден төрөлгөндө бегүнө кайтып келет. Бул менин сөзүм эмес. Бул пайгамбардын сөзү. Бул жерде эки периште отурат, билесиздер, бул периште эмнени жазат? Сол жактагы периште. Günөөлөрдү жазат. Мына сол жактагы периште günөөлөрдү жазат. Ушу периштенин жазып толтуруп койгон толуп кетсе керек негизи биздин тетрадтар, анча эле болуп калса керек күнөө жактарыбыз. Ушул күнөө жазылган тетрад өчөт экен да. Таптаза болуп, жалаң гана биякта жазылган тетрад жык жакшылыктар менен бул жактагы күнөөлөр өчүрүлүп, бегүнөө таптаза кайтып келет дейт. Энеден бала төрөлгөндө, жаңы төрөлгөндө кандай күнөө жок болот? Ошондой болуп кайтып келет дейт туугандар. Мен айтайын дегеним, быйылкы ажыга жөнөп аткан инсандарга мен ушуну сунуштаймын, келиңиздер. Ушул бирден спринтерге отуруп, барып самолетке отуруп жөнөп атканда ниет кылыңыздар. Я Аллахым, мен өзүңдүн буйругуңду аткаруу үчүн жолго чыгып атам. Рия үчүн, эл көрсүн үчүн эмес. Кудайым, мага фарз кылып буйрудуңу да, ушу буйругумду аткарайын деп мен жөнөп атам деп ниет кылыңыздар. Көп адамдар ниет кылып чыгат. Я паланчы барып келди, мен барбасам уят энди деп барат. Же балдары жөнөтөт. Я анан аксакал ажы болуп төрдө отурат, сиз паста калып кеттиңиз. Жогору жакка чыгышыңыз керек, сиздер ажы болуп. Зордоп жөнөтөттөр. Бул бала атасынын жүрөгүдө ниети дем жок. Андай болбош керек. Ажыга жөнөгөндө халиса лилла ниет кылыш керек. Алланын буйругун аткарамын деп чыгыш керек. Мана ошондо ушул ниеттер болот. Ушул артыкчылыктар ошондон кийин болот экен туугандар. Ажыга барып келгенден кийин канча жыл өмүр сүрөсүз? Бир Кудай билет. 5 жылбы, 10 жылбы, 15 жылбы, майли 20 жылбы. Бир Кудай билет канча жыл жашайсыз. Бирок мен айтайын дегеним, ушул амал дептериңиз булганбай, күнөөлөр жазылбай, аппак бойдон акыретке сапар тартып кетсеңиз, сиздин бу дүйнөдөгү бактыңыз ушул. Утушуңуз ушул. Ийгилигиңиз ушул сиздин. Ошон үчүн урматтуу туугандар, келиңиздер. Буга чейинки барган ажыларыбыздын дагы ажылыктары Илайым ушундай ажылардан болсун. Бүгүнкү жөнөп аткан ажылардын дагы ажылыктары ушундай кабыл болгон ажылыктардан болсун. Хаж мабрур. Хаж мабрурдун сыйлыгы бейиш дейт пайгамбарыбыз. Ошол кабыл болгон ажылыктарды кылып келиңиздер, урматтуу туугандар. Сиздерден ал жерге барып, сиздерден биз бир нерсени суранабыз. Урматтуу быйылкы ажыга жөнөп аткан ажы аталар, ажы апалар. Сиздерден биз Арафат тоосуда дуалар кабыл боло турган жерде болосуздар. Ал жерде бир күн болосуздар, бир күн. Ошол жерде турганда ушундай бир дуа кылыңыздар, келиңиздер. Элге, жерге, мамлекетке дуа кылыңыздар. Мамлекетибизге дуа кылыңыздар. Мамлекетибиз эле өнүп өскөн алдыңкы мамлекеттерден болсун деп. Азыр ошол үй бүлөдөгү зордук, зомбулук, чыр чатак, урушталар, жаңжал бардыгы үйдөгү жокшулуктун аркасынан чыгат. Туурабы? Келиңиздер. Şu zorduk zomluklar boyunca da dua kılыңızlar şolar жок болсун. Биздин Баткенде уруп аялын өлтүрүп коюптур деген көрүнүштөр болбосун. Бирөөлөр үчүн дуа кылыңыздар, сиздер үчүн башкалар дуа кылат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу ажыга жөнөп аткан ажылар, иншалла мен ойлоймун, сиздер көптөгөн сабактардан өттүңүздөр. Ажылыктын фарз, важип, сүннөт, амалдары, сабактарын өттүңүздөр, мен ойлойм, Кудай кааласа сиздер хаж мабрур болгон, ажылыңыздар кабыл болгон ажылардан болуп кайтып келесиздер деп ишенебиз. Урматтуу туугандар, убактыбыз болуп калды, келиңиздер дуа кылайлы. Амин. Быйылкы ажыга жөнөп аткан
ажы аталарыбыз, быйылкы ажыга жөнөп аткан ажы апаларыбыз, ажы энелерибиздин Кудайым сапарларын бейхатар кылган. Ыйык сапарга аттанып турасыздар. Эсен аман барып, сак саламат барып, эсен аман сак саламат кайтып келиңиздер. Ал жердеги кыйынчылыктар, ал жердеги кокустуктар, кырсыктар, жаман нерселер Илайым сиздердин араңыздарда болбосун. Сак саламат барып, сак саламат келүүнү Кудай сиздерге насип кылсын. Сиздердин ал жерде Арафатта болсо да, Муздалифада, Минада, башка Сафа, Марва, Таваф учурларда кылган дуаларыңыздар кабыл болгон дуалардан болсун. Илайым сиздерди узатып аткан, сиздерге жардамдашып, сиздердин орунуңуздарды колдон алып, жерден алган балдар, кыздарыңыздар, неберелериңиздер, чейрелериңиздерге дагы ажылык сапар насип кылсын Илайым. Аллах табарак ва таала быйылкы ажыга жөнөп аткан ажыларыбыздын кылган ажылыктарыны хаж мабрур кабыл болгон ажылардан болсун. Илайым кайтып келишкенде күнөөлөрүдөн тазаланып, таптаза бейгүнөө кайтып келүүлөрүн насип кылсын. Илайым ушу быйылкы ажыга барган ажыларыбыздан келгенден кийин дагы көптөгөн балдар, көптөгөн кыздар, көптөгөн жаштар, көптөгөн кошуналар үлгү алып, мен да ушундай ажы ападай болсом экен, мен да ушундай ажы атадай болсом экен деген үлгүлүү ажылардан болушуңуздарды Кудай Таалам сиздерге насип кылсын. Аллах табарак ва таала бүгүнкү ыйык жумада кылган дуаларыбызды кабыл кылгын. Бардыгыбыздын каталарыбыз, кемчиликтерибиз, күнөөлөрүбүз болсо өзүн кечиргин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatike ya arhamar rahim. Assalamu alaikum.